Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Selamu aleykum, hurmatlı mekendeşler, hurmatlı momin Müslüman bir tuğanlar. Allah Taala nasip kılıp Oroza ayda kirip geldi. Uşul Oroza ayda kılıngan жақсылық işler Salman radhiyallahu anhu rivayet kılan hadistin mazmununda aytat. Kimde kim bir жақсы iş kılsa, ağa 70 жақсылық кылган иштин соолун берет. Ал эми кимде ким бул айда бир жакшы фарз намаз окуй турган болсо, анда 70 фарздын соолун берет. Ал эми бул айда кимде ким орозо туткан адамга ооз ачырса, ошол орозо туткан адамга канчалык сооп берилсе, орозо ачырган адамга да ошончо сооп эч ким толук үзүлбөстөн кемчиликсиз берилет. Жана ошондой эле бул айда ушул ооз ачырам деп ниет кылган адамдар, ифтарлык кылам деп ниет кылган адамдар болгон болсо, бир туугандарыбыз болгон болсо, ушул айда ошол ооз ачыргандын ордуна ошого сарптаган каражаттарды, ошол кыйналган жана ушул кырдаалга байланыштуу ушул жашоодо бир аз кыйналып калган бир туугандарга, мусулман бир туугандарга жардам берсе, ошого кандайдыр бир азыр учурда саан сыйырбы же саап ичкенге эчкиби алып берсе, же болбосо кандайдыр бир ошонун ага түбөлүктүү көпкө иштей турган бир пайдалуу нерсени алып берсе, анда ал адамга ошондой сооп берилет. Ошол нерсе бузулуп жок болуп кеткенге чейин, же болбосо аны ошол нерсени сатып башка нерсе иштетип айландырган болсо, ошонун сообу дагы толук үзүлбөсөн ал адамга жетип тура берет. Ушул кырдаалга байланыштуу азыр эмне ифтарлыктарды жана ошондой таравих намаздарыны үйдө окуп, жана ошондой ифтарлыктарды өзүнчө үйдө окулсак жакшы болот. Жана ифтарлыктардын ордуна ошол жакшы кайрымдуулук иштерди кылсак, нур үстүгө нур. Аллах Таала бардыгыбызга амал кылышта товфик берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Bismillahirrahmanirrahim. Бардык мактуу Аллах Субхана Таала болсун. Аллах Субхана Таала жаратуучу зат, жаратылган нерсени инсандын өзгө гана бир ыктыяр берилген да, караңыздар. Эми Аллах Субхана Таала ушул кандай эле ошо жол эрежесине шоферлор сактабаса кырсыкка учурагандай, бул жашоо эрежесине, адам баласынын жашоо эрежесине Аллах Субхана Таала сөзү биздерге ошо дин кылып пайгамбарлар аркылуу берип койду да. Эми ошо динибизде Алла Таалага баш ийүү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга баш ийүү, өзүбүздүн жетекчилерге баш ийүү, бардыгы бул ошо дин болуп эсептелинет да, караңыздар. Учурдагы акыбалга жараша биз өкмөттүн мыйзамыга жана муфтияттын, казыяттын көрсөткөн жолдоруга ошо баш ийүү менен биргеликте ошо улуу Рамазан айы болсо дагы, сооптуу таравих айы намаздары болсо дагы ошол кырдаалга жараша үйдө өткөрүп турсак деген bir sonuçta айтар edem sizlerge, урматтуу жердештер. Elhamdülillah, salatu selam.